Урматтуу мекендештер, Лейлек районундагы Сүлүктүү шаарынын 7 жаштагы тургуну карындашыбыз Жакубекова Венера Акылбековнанын жүрөгүн алмаштыруу үчүн чоң суммадагы акча керектелет. Докторлордун чечими боюнча ал кызды тез аранын ичинде Индия өлкөсүнө алып барып, жүрөгүн операция аркылуу алмаштырбаса, бул дүйнөдөн көз жумушу мүмкүн. Оор түйшүктө турган карапайым ата-энеси мындай чоң суммадагы каражатты тез аранын ичинде таба алаарына көзү жетпей, бүткүл кыргыз элинен жардам сурады. Кыздын өмүрүн сактап калуу үчүн анын ата-энеси менен биргеликте Сургут шаарынын диаспорасы, жаштар комитети жана бүткүл Сургут кыргыздар жамааты өз жардамын берип, ал каражаты жетпегендиктен көп түкүрсө көл болот дегендей бүткүл дүйнөдөгү мусулман жана кыргыздардан жардам суроо катарында келиңиздер, бир тууган жердеш карындашыбызга колдон келген жардамыбызды берип, Кайдыгер Карабайлы. Кабарды даярдаган Жаштар Сети каналы Анварбек Ашымов болду. Толугураак маалыматты видеодон көрсөңүз болот. Мен Сыдыкова Зарина. Айбайына 1992 жылы туулган жалгыз бой энемин. Урматтуу калай калкым, кыргыз элим, журтум. Мен сиздерден жардам сурайм. Венера кызымдын жүрөгүн алмаштыруу үчүн көп суммадагы акча керек. Көп түкүргөн көл болот дейт. Ушул кызымдын өмүрүн сактап калуу үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Бул операция чет мамлекетте болгону жатат. Ушу сиздерден жардам. Ушул кызымдын жашап кетишине жардам берип коюңуздар. Кызымдын жүрөк алмаштыруу деген диагноз койду. Акыркы мүмкүнчүлүгү ошо кызымдын өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Калайым калкым, кыргыз элим, журтум, сиздерден сураган ошо кызым жашап кеткенге сиздер себепкер болуп бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мынакей бүгүн Сургут шаарында ыйык жума күнүндө турабыз. Бул биздин Сургут шаарынын борборлук мечити болот. Бул видеону мен даярдап жаткан Аваз Алманбетов. Биз ушул бүгүнкү күндө Жакубекова Венера Акылбековна карындашыбызга мынтип жүрөгү ооруп тез арада операция жасаш керек. Ошого массалык маалымат каражаттарында бардык жактарга кабарларды, жарыяларды бергенбиз. Ошого бүгүн мынакей биздин волонтер жигиттер мынтип мечиттерге келишип, коробкаларды мынтип жазышып, аракеттерибизди көрүп жатабыз. Ошого туугандар барыңыздар, Кайдыгер Карабастан жардам берсеңиздер, ушул кызыбыздын сакайып кетишине кичине болсо да кошумчабызды кошсок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жакубекова Венера кызыбызга, карындашыбызга чоң суммадагы операцияга жардам керек болуп атат. Ошого Кайдыгер Карабай садака кылып кичине болсо да өз салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Ошондой эле биздин ушул Сургут шаарынын имамы Хазыраты Тахир Хазыраттыга да кечээ ушинтип диаспорадан кирип уруксат алганбыз. Биздин Тахир Хазырат октубуздан Кайдыгер Карабастан ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бардыгына уруксат берип, макул ушундай адам ооруп жатканда биз кантип жок дейбиз деп салам алейкум өзүнүн уруксатын берди. Ошого туугандар барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей биздин ушул мечиттин үч жагынан ход болгондуктан биздин жигит балдары үч жакта турушат, ушинтип бул биздин ушул волонтер балдар, бул бияк ооруп жаткан Венера кызыбыздын тагасы болот. Ошого туугандар барыңыздар, Кайдыгер Карабай жардам берип койсоңуздар. Биздин ушул мусулман туугандар бардыгы жок дебестен келип өзүнүн кошумчаларын кошуп жардамдарын берип атышат. Биз ошолорго баарына терең ыраазычылык билдиребиз.
мынакей туугандар, элдердин баардыгы жума намазга келип атышат. Бул жерде дагы биздин 3-чү топ турат. Салам алейкум. Бул жигиттер дагы суукка карабастан ушул карындашыбыздын жакшы болуп кетишине деп кызмат кылышып, кайрымдуулук марафондорду өткөрүп жатышат. Биздин туугандардын баары келип мынтип акчаларын салып жатышат. Терең ыраазычылык билдиребиз ушул элдердин баардыгына. Сиздер дагы ушул кайдыгер карабай өзүңөрдүн жардамыңыздарды берсеңиздер. Кандай жигиттер, жакшы элеби? Улутау. Жакшы, Алла ыраазы болсун силерге. Кайрымдуулук фонддорго жардам берели деп кеңештик. Бирок азыр Кыргызстанда тилекке каршы ушундай ооруга чалдыккандар көп болгондуктан кайрымдуулук фонддор дагы жетише албай жатышат. Ошого биз кимге кайрылышты билбей, мынтип өзүбүздүн күчүбүз менен бүгүн темирге көтөрүп чыктык. Ошого сиздер дагы урматтуу аткаминер, биздин аталарыбыз бергиле, кайрымдуу болгула, сиздер дагы колдон келген жардамыңыздарды бергиле. Ушул кызыбыздын аман-эсен айыгып бутуна туруп кетишине бизге жардам керек, бизге акча керек. Акча болбосо азыр больницага барсаң, магазинге барсаң эч нерсе бербейт экен. Ошого бул жерде эң башкы биздин проблемабыз акча болуп жатат. Ошо акча жактан, каражат жактан бизге жардам болсо, биз ушу карындашыбызды тез аранын ичинде Индияга жөнөтүп, аман-эсен ден соолугуна шифа таап келгенге сиздерден баарыңыздан жардам сурайбыз. Рахмат. Коробкаларды карап көрүңүздөр. Бар. 32.800 Ana bu жерде дагы карточкага которулгандар бар. Карточкага которулгандарды бүгүнкү баа эсептеп, 32.800 акчанын үстүнө кошуп жазабыз, Кудай кааласа. Иншалла. Рахмат баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга.